Ден соолук Аллахтын аманаты. Жана биз ал үчүн жооптуубуз. Өз саламаттыгыңа аяр мамиле кылуу ар бир мусулмандын жоопкерчилиги. Бир жолу Аббас Мухаммад пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам агасы Аллахтын элчисине келип сурайт. Мен дайыма айтып жүрө турган келме үйрөтчү. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Айт, о Аллах, мен өзүңдөн кечирим, ден соолук жана куткаруу сурайм. Шарият боюнча эгер ооруп калсаң дарыланууга болот, жана ооруну алдын алуу чараларын көрүү керек. Эмдөө бул алдын алуу чарасы болуп саналат. Ал адамды илдеттерден коргойт. Жана адам өзүн жана башкаларды илдеттен коргой алаарын билип туруп, бирок бул мүмкүнчүлүктү пайдаланбаса, бул чоң күнөө. Эмдөө маселелерине байланыштуу мусулмандар өз аймагындагы шарият мыйзамдарын жакшы билген адискөй аалымдардын пикирине таянышса болот. Ар кайсы доордо адамзаты ар кандай эпидемия менен алпурушуп келет. Окумуштуулар вакцина ойлоп таап, адамдарды массалык өлүмдөн сактап келишет. Медицинанын өнүгүшүндө исламдын ролу чоң. Илимий ренессанс убагында Ибн Сина сыяктуу улуу ислам окумуштуулары медицина менен илимдин өнүгүшүнө чоң салым кошушкан. Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айыгуунун жолдорун издөөнү буйруган. Акыйкатта даба издегиле. Аллах дабасын бербей туруп, сыркоо жибербейт. Бул хадис изилдөөлөрдү жасоого чакырык катары кызмат кылат. Ар кандай илдеттерге каршы дарыларды издөө керек. Алардын дабасы сөзсүз табылат. Анткени Аллах дабасын бербей туруп, илдет жөнөтпөйт.